шаарынын Токтогул Сатылганов атындагы үй салуу жайында өлкөбүздөгү алдыңкы жана жаш дизайнерлердин катышуусунда Ак Бура Fashion Week мода жумалыгы өттү. Алардын бири Бишкек шаарынан келген Аян Алымкулова. Ал мындай чоң иш-чарага экинчи ирет катышып отурат. Ар бир учурунан тажрыйба алып, өзгөчө жаш дизайнерлердин иштерин көрүп, кубануу жана таң калуу сезимдерине ээ болдум дейт. Ар бир дизайнердин да коллекциясы аябай жакшынакай экен, ар кандай экен. Ар бир адам, ар бир кыз или бала өзүн көрсөткөн, өзүнүн стилин көрсөттү. Кыйын дизайнерлерди көрдүм. Көп нерсени үйрөндүм. Шын айтканда аябай кооз, мага жакты. Өткөн жылкы уюштурулган Ак Бура Fashion Week мода жумалыгына 30га жакын Кыргызстандын булуң бурчундан дизайнерлер келип катышкан болсо, бул жолкусунда 45тен ашуун жаш дизайнерлер анкета жөнөтүп, учурда катышып, өз өнөрлөрүн көргөзүп жатышат. Өзүбүздүн элибиз ушунчалык нукура, бай маданиятыбыз бар, кийимдерибиз кандай сонун. Ошону кайра мына жаштар иштеп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, ушундай жакшынакай мына маданиятка арналган иш-чаралар болсо, биздин шаарыбыз дагы көрктөнөт. Жаштарыбыз дагы маданияттуу болсо деп ойлойбуз. Уюштуруучу дизайнер Асылжан Камбарова да көп жылдан бери улуттук кийимдерге анын ишинен этно стилге басым жасап келет. Мындай саамалык байма-бай өтүп туруусу кажет. Өсүп келе жаткан муңга өлкөбүздүн тарыхын, маданиятын ушул сыяктуу улуттук баалуулуктарды таңаслаган иш-чаралар менен да жеткире алабыз дейт. Биздин негизги максатыбыз бул өзүбүздүн улуттук кийимибизди даңазалоо, дүйнөлүк подиумга чыгаруу деген максат болчу. Жана ошондой эле биздин жаш дизайнерлерибизге жобого ошондой талап коюлган. Бул биринчиден бул илгерки этникалык кийимди жандантуу жана жаратуу, экинчиси бул заманбап этникалык кийим жаратуу болуп максат коюлгандагы эки багыт менен ушул конкурска даярданып келишти. Калыстар тобу эл аралык мода тармагындагы мыкты дизайнерлерден түзүлүп, алар кыргыз модасындагы өнүгүүлөргө, жаңылыктарга калыс бааларын беришүүдө. Мындан жеңип чыккан дизайнерлерге баалуу белектер ыйгарылат. Жеңүүчүлөргө биз баалуу эң биринчиден бул 4 баалуу орундуктар даярдадык. Бул биринчиси гран-при, экинчиси биринчи, экинчи, үчүнчү орундуктар. Биринчи орундукка биз чоң производственная швейная машина деп коет, тигүү машинасын, чоң тигүү машинасын койдук. Себеби дегенде бул эң эле керектүү буюм болуп эсептелет жана мына эми эле ушул чыгармачылыкка жана ошондой эле ушул өзүнүн коллекциясын жаратууга биринчи алгачкы кадам жасоо үчүн ушул тигүү машинкасы түрткү болуп калат деп ниет менен. Эскерте кетсек, бул фестиваль бир жыл мурда биринчи ирет Ош шаарында өткөрүлгөн. Бүгүнкү күнү болсо экинчи сезон өтүп жаткан чагы. Ак Бура Fashion Week мода жумалыгынын алкагында кол өнөрчүлөрдүн, сүрөтчүлөрдүн көргөзмө жарманкеси коюлуп, ар кандай улуттун баалуулугун көргөзгөн кийимдердин модасы көрсөтүлдү.